Түркияда 23 жаштагы кыргыз кызы 25 жылга эркинен ажыратылды. Түркиянын Коnya шаарында кыргыз кызы 25 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу туркиялык басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык 2016 жылы Коnya шаарында туркиялык жаранды кыргыз аял муунтуп өлтүргөн. Бул окуядан соң Коnya шаардык прокуратурасы кылмыш ишин козгоп, шектүү аялды Кайсери шаарынан кармашкан. Сурак учурунда ал Анталия шаарына иштегени келип, маркум менен таанышып, бирге жашап калышканын айткан. 27 февраль күнү Коnya шаардык соту кыргыз кызын атайлап киши өлтүргөн деп таап 25 жылга эркинен ажыратты. Эске салсак, окуя 2016 жылдын август айында Коnya шаарындагы үйлөрдүн биринде болгон. Анда 24 жаштагы үй ээси Муаммер Башактын жансыз денеси табылган. Бул кылмышка шектелип 21 жаштагы Ханзада аттуу кыз жана Хусейн аттуу түрк жараны кармалгандыгы маалымдалган.